Танк биатлону жана десанттык взвод мелдештеринин урматтуу жеңүүчүлөрү, жолдош офицерлер, Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына белек катары Олимпиада оюндарында жогорку жетишкендиктерди камсыз кылган спортчуларыбыз менен бирге жоокерлерибиз дагы татыктуу жеңиштерди тартуулап олтурасыңар. Өзүңүздөр жакшы билгендей, армия эл аралык аскер оюндары акыркы 7 жылдан бери көптөгөн мамлекеттердин арасында өткөрүлүп келе жатат. Бул аскердик спорт ардактуу, жооптуу кесипти тандаган, эл жери менен ыйык мекенин коргоого дайым даяр турган кайраттуу, эр жүрөк, тайманбас эр азаматтардын оюну. Армия оюндары өзүнүн маңызы, спорттук негизи боюнча аскер кызматчыларынын эл аралык олимпиадасы катары калыптанып калды. Мына ушул эл аралык аскер оюндарынын алкагында кыргыз армиясы негизги деп саналган ары татаал, ары салмактуу эки мелдеште танк биатлону менен десанттык взвод сынактарына катышып, өз дивизиондоруңарда биринчи орундарды багындырдыңыздар. Биздин танкисттерибиз 8 мамлекеттин командалары менен мелдешсе, курсант десантчыларыбыз 12 өлкөнүн командалары менен күч сынаштыңар. Натыйжада жалпы дүйнө жүзү Кыргызстандын бийик көтөрүлгөн байрагын жана эң жогорку ардак такталуу Манас атабыздын татыктуу урпактарын көрүштү. Белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 августта бортунда Кыргызстандын туусун желбиреткен танк бардык атаандаштарын артка калтырып, жарыштын жеңүүчүсү болуп, өзгөчө таасир калтырды. Аны менен бирге мекен коргоочуларыбыз, улуттук куралдуу күчтөрдүн келечектеги офицерлери, десантчы курсанттарыбыз, десанттык взвод эл аралык аскер сынагында биринчи орунду ишенимдүү ээлеп, мыкты десанттардан экенин далилдешти. Жолдош танкисттер, десантчы курсанттар жана ушул командалардын күжүрмөн даярдыгын камсыз кылган бардык аскер кызматчылары сиздерге кыргыз элине арнаган мекенибиздин атак даңк үчүн алып келген татыктуу жана ишенимдүү жеңишиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем жана чоң рахматымды айтам. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ыйык мекенибиз болгон Кыргызстанды коргоого калган жооптуу кызматыңарга албан игиликтерди каалайм. Дагы бир жолу жеңишиңиздер менен куттуктайм.